Саламатсыздарбы, түз эфирде күндеме маалымат кызматынын жыйынтыктоочу чыгарылышы студияда Айдайза Мейва. Бул чыгарылышта Ошто газ жок. Узтрансгаз менен Кыргызгаз ишканаларынын ортосунда түзүлгөн келишимдин мөөнөтү аяктагандыктан Ош шаарына көгүлтүр отунду берүү токтотулду. Апрель окуялары боюнча сотто жабырлануучулардын жактоочуларынын пикирлери карама-каршы чыгууда. Айыбы далилденбегендер акталабы же соттолобу? Билим берүүдөгү 94 түрдө коррупциялык схема. Коргоо кеңеши бул тармактагы паракорлукту массалык мүнөздөө деп багылууда. Билим берүү академиясы кыргыз тилин мектептерде окутуунун жаңы ыкмаларын тезинен иштеп чыгууда. Тил саясаты боюнча улуттук стратегия даяр болгон. Ош шаары көгүлтүр отсуз калды. Кечээ түнкү саат 12-де Өзбекстан газ берүүнү токтоткон. Ош шаарды газ башкармалыгынын берген маалыматы боюнча буга Узтрансгаз менен Кыргызгаз ишканаларынын ортосунда түзүлгөн келишимдин мөөнөтү аяктагандыгы себеп болгон. Ал эми жаңы келишимди Өзбек тарап менен Газпром түзүүсү керек. Бүгүнкү күндө Ош шаарынын өзүндө 60 миңден ашуун абонент көгүлтүр оттон чектелди. Бул боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгы айтылууда. Бирок жаратылыш газы качан берилери азырынча белгисиз. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда келишим түзүлгөн. Ошол келишимде башка ишканага өткөнгө чейин деп айтылган жери бар эле да, договордочу. Анан ошо милер келип кол коюп кеткенден кийин бул жерде бир Газпром тараптан бир определенный документтер бүтпөй калганына байланыштуу азыр Өзбекстан тараптан газды түнкү саат 12-де өчүрүштү. Азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат Газпром менен Өзбекстандын ортосунда. Жакын арада болуп калат газ. Бүгүн Бишкек гарнизонунун аскердик сотунда 2010 жылдагы апрель окуялары боюнча сот уланды. Алгач болуп жабырлануучулардын адвокаты Осунбек Жамансариев сөз сүйлөдү. Ал 2010 жылдын 7 апрелинде аянтка мурдагы бийликтин жүргүзгөн саясатына каршы чыккан элге ок атылганын билдирди. Айрым адвокаттар өз учурунда бардыгын эң жогорку жазага тартуу керектигин айтышат. Соттук отурум боюнча кененирээк Нурсулуу Нуркамилова. Жабырлануучуларды коргоочу тарап акыркы отурумда нааразычылык көрсөтүп, соттук отурумдан чыгып кетишкендер бүгүн сөз сүйлөштү. Негизинен өлкөнүн жогорку жетекчилиги Бакиевдин режими оор кылмышты жасоодо күнөөлүү жана алардын күнөөлөрү далилденгендигин бардык адвокаттар билдирип чыгышты. Дал ошолор башында туруп, атайык кызматтагы аскерлерди биринчи форумдун имаратына, кийин Ак үйгө жөнөтүүгө буйрук беришкен. Ок ачуу командасы да үстү жактан келип түшкөн. Кризистен саясий жолдор менен чыгуу ордуна мисалга сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү, жогорку жетекчилик кандай гана жол менен болбосун өз бийлигин сактап калууну туура көрдү. Экс-премьер Данияр Үсөнов башында турган ыкчам штаб түзүлгөн. Өзгөчө кырдаалдарды киргизүү буйругу бул жол менен түштөн кийин экилерде түшкөн. Жогорку кеңештин стенограммасына алайык. Саат 11-ден 12-ге чейин Данияр Үсөнов бардык депутаттардан жалпы республика боюнча өзгөчө кырдаалды киргизүүнү суранган. Жогорку жетекчилик качып жүргөн Курманбек Бакиев жана президенттик күзөт башчысы анын бир тууганы Жаныш Бакиев, премьер-министр Данияр Үсөнов бардыгы ачык далил болгондой, алардын күнөөсү толугу менен далилденди. Мам күзөттүн Арыстан жана УКМКнын Альфа бөлүктөрүнүн аракеттерине баа берүүдө сүйлөп жаткан юристтердин ортосунда пикир келишпестик болду. Териштирүү учурунда кое берилген кемчиликтерден улам 3 адвокаттын бирөө да тиги же бул офицер кимдир бирөөнү жарадар кылып же өлтүрүп койгондугун так айтып бере алган жок. Ошол күнү Ак үйдүн чатырынан ок атуулар болгонун көпчүлүк күбөлөр айтышты. Адвокат Чолпон Байбачаева көп нерсенин арасынан соттун көңүлүн маанилүү нерсеге бурду. Альфа снайперлери өз көргөзмөлөрүндө атууларды бир гана БТРдин дөңгөлөгү аркылуу жүргүзүшкөн. Бирок экспертизанын жыйынтыгы броне машиналардын дөңгөлөгү снайпердик винтовкадан атылган ондогон октордун изи туура келбейт. Мындан келип чыгып ок атуулар дагы башка жактан чыкканбы? Жабырлануучулардын денесинен алынган баллистикалык октун экспертизасы соттолуучулардын куралдары менен дал келген жок. Кеп бир гана божомолдоолор жөнүндө жүрүшү мүмкүн. Муха гранамётунан чыккан ок атууларды эске албаганда. Цегельниковдун, Шеркулов, Дунгановдун берген көрсөтмөсүнөн улам БТРден ок атуулар болгондугун көрүп турабыз. Дунгановдун берген көрсөтмөсүнө ылайык 5 жолу гранатомет колдонушкан.
Соттолуучу Сергей Цегельниковдун күнөөсү тууралуу суроо өзүнчө турду. Тергөөнүн жүрүшүндө жана сотто мам коргонуу кызматынын полковниги Дунгановдун буйругу менен БТРден аткандыгын четке каккан жок. Ал болгону бир гана жолу броня машинанын дөңгөлөгү тарапка ок чыгарган. После того, как Гранатометтон ок атылгандан соң көптөгөн адамдар жарата алышты. Кээ бир күбөлөр айтышты. 20 адам жаракат алып, 3-өө каза тапкан. Бул жакта мамлекеттик айыптоочулар болгону 3-4 жарата алгандар жөнүндө айтып жатат. Менин эсептөөлөрүмө караганда бардыгы болуп 17 адам. Бирок ошол күнү гранатометтон мам органынын башка кызматкерлери да ок атышкан. Ошол эле Цегельниковдун берген көрсөтмөсүнө ылайык ок атуулар өз дарегине жеткен эмес. Андыктан күмөн саноолор ошол бойдон калууда. Кыскасы конкреттүү далилдер башка эпизоддордо да жок. Таким образом, по показаниям многочисленных... Ак үйдүн чатырынан ок атуулар болду. Бирок тилекке каршы соттолуучулардын кийимисинин огу демонстранттарга тийгендиги тууралуу териштирүүлөрдө такталган жок. Ошондуктан күнөөсү жокторду айыптоодон көрө жаңылыштык кылып күнөөлүүлөрдү кое бербөө принцибин карманып, иликтөөлөрдө бир топ катачылыктар кетирилген. Соттун жүрүшүндө көптөгөн күмөндөр каралган эмес. Бирок жабырлануучулардын адвокаттары мындай оюн колдошпойт. Күнөөлүүлөр өз жазасын алыш керек. Жогору жактагы чиновник, же болбосо катардагы аткаруучу болобу. в конце хочу сказать, Ваша честь. Акырында айткым келип турат. Урматтуу сот өкүм калыс болот деп ишенебиз. Баары бир энелердин көз жашы, каза болгондордун жаны тынч жатпайт, жарата алгандарга да кыйын. Алар өмүр бою оорулуу болуп калышат. Эгерде сотто күнөөлүүлөрдүн жазасы далилденбесе, абдан эле аянычтуу болот. Все-таки мужчины, они должны содержать свою семью. Адвокат Жылдыз Азыкова кыска жана нуска өз оюн билдирди. Бардыгын эң жогорку жазага тартуу. Эртең жабырлануучулардын адвокаттарынын чыгып сүйлөшү аяктайт. Андан кийин сөздү соттолуучу тараптын жактоочулары алат. Нурсулу Нуркамилова, Кундуз Жолдубаева, Урмат Мамбеталиев, 5-канал. Альтернативдүү түндүк түштүк жолунун курулушунун биринчи фазасын ишке ашыруу башталды. Бул туурасында Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин пресс кызматы билдирет. Атап айтканда, жолдун Кызыл Жылдыз айылынан Арал айылына чейинки тилкесинде курулуш иштерине даярдык жүрүүдө. Ушул тапта жолду түздөө жана тоокулатуу жүрүп жатат, тийиштүү техника жеткирилген. Эске салсам, альтернативдүү түндүк түштүк жолун куруу долбоорун каржылоо боюнча 400 миллион доллардык насыялык макулдашууга өткөн жылдын сентябрында кол коюлган. Кыргызстандын өнүгүүсү бажы биримдиги менен биргеликте. Мына ушундай чакырык алдында Бишкекте тегерек стол өттү. Ага катышкан эксперттер жана өкмөттүн өкүлдөрү Орусия, Казакстан менен экономикалык кызматташуу, өлкөбүздөгү мурунку ата мекендик экономикабыздын өнүгүшүнө түрткү болорун белгилешти. Бул арада тоо кен өндүрүшү эң маанилүү, келечектүү ойдон калууда. Бул тармакка саясий туруксуздуктун айынан азырынча инвесторлорду тартуу кыйын болууда. Мындай абалдан кандай чыгабыз? Бул тууралуу менин кесиптешим айтып бермекчи. Ушундай тегерек столдо баарлашуу, атка минерлер, эксперттер жана журналисттер үчүн адатка айланып баратат. Болушунча ачыктык жана пикирлердин ар түрдүүлүгү. Бүгүн дагы Кыргызстандын экономикасынын өнүгүү жолдорун ортого салышты. Теманы тегерек столдун катышуучулары өздөрү тандашып, саясий төңкөрүштүн ордуна экономикалык кереметти кеп кылууну чечишти. Экономика министри Темир Сариев биздин өлкөнүн стратегиялык максаты бажы биримдигине кирүү экендигин, бирок өзүбүздүн шарттарыбыз менен бараарыбызды белгиледи. Ошондуктан өкмөт дагы өзгөчө шарттарга жетишүүгө умтулууда. Тагыраак айтканда, бажы биримдигинин мүчөлөрү экономикалык жоготууларыбызды компенсация кылып бериши керек. Там нужны будут нам определенные финансовые. Бизге бажы тосотторубузду жаңыртууга белгилүү бир финансылык булактар керектелет. Жана ушул сыяктуу бир топ маселелерге акча каражатты талап кылынат. Бул бир гана жолу берилет. Бирок өлкөбүз үчүн ири эле сумма болмокчу. Мында кеп 300 миллион доллар туурасында болууда. Мындан тышкары Кыргыз-Орусиялык инвестициялык фонд түзүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Бирок мунун баары келечекте болуучу нерселер. Анткени экономикалык кызматташуу, кошулуу азырынча сүйлөшүүлөр деңгээлинде турат. Ал эми Кыргызстанда бажы биримдигинен тышкары көз карандысыз бюджет түзүү келечектүү экономикалык тармак бар. Ал дагы тоо кен тармагы. Бирок тегерек столдун катышуучулары инвестиция бул тармакка келбей жаткандыгын жана мамлекеттеги коррупциялык схемалардын түп тамырдан бери кыркып, инвесторлорду корууга алмайын, аларды күтпей эле коюш керектигин белгилешти. Мы сейчас разрабатываем
Биз азыр аймактарды өнүктүрүү программасынын концепциясын иштеп жатабыз. Анткени азыркы саясий туруксуздуктун себеби жергиликтүү аймактардан чыгууда. Башкача айтканда мамлекеттик бийлик менен жергиликтүү администрация жана райондордун акимдери менен тыгыз иш жүргүзүүлөрү керек. Алар өздөрүнүн аймактарындагы жаратылыш байлыктарына байланыштуу абалды терең түшүнбөй жатышат. Биз сөзсүз түрдө Кыргызстандын экономикасынын өнүгүүсүнүн локомотиви тоо кен өндүрүшү болоруна ишенебиз. Эксперттердин пикиринде тоо кен өндүрүшүнүн өнүгүшүнө эң биринчиден саясий туруксуздук тоскоол болуп жатат. Эгерде бүтпөгөн митингдер жана кен ишканаларынын ишинин токтоосу адаттагы эле нормага айланса, анда биздин өлкөнүн экономикасына бир дагы инвестор салымын кошпойт. Жакында эле жергиликтүү калктын нааразычылык акцияларынан кийин Баткен облусундагы австралиялык компания ишин токтотууга аргасыз болду. Ушундай эле абал Талас облусунда казак компаниясына каршы жасалды. Ал эми Кумтөр ишканасы дайым эле асылуулардын очогуна айланды. Эгерде тоо кен тармагына жасалган митингдердин санындай ушул тармакта инвесторлорубуз болсо, экономикалык өнүгүү боюнча мурдагы совет өлкөлөрүнүн алдында болот элек. Азырынча кенди казабызбы же токтотобузбу жергиликтүү калк гана мыйзам жана аткаруу бийликтерине көргөзүп жатат. Биздин саясатчылар муну парламентаризм дешүүдө. Ал эми инвесторлор толугу менен анархия же башка терс нерселерге салыштырып жатышат. Тегерек столдун төрагасынын пикири боюнча бажы бирдигине кирүү өтө кылдат мамилени талап кылат. Анткени бул биздин өлкө үчүн товарларды өткөрүүчү эң ири рынок жана тоо кен гана эмес, экономикабыздын бардык тармактарын өнүктүрүп кетет. Эң башкысы өзүбүздүн да, чет элдик да инвесторлордун укугу корголушу керек. Ошондо көптөгөн иш орундары түзүлүп, мамлекетибиздин социалдык маселелери чечиле баштайт. Өткөн 3 айдын жыйынтыгы боюнча салык жана бажы жыйымдарынан Кыргызстанда 1 миллиард 400 миллион сом жиналбай калган. Бул туурасында Жогорку Кеңештин комитетинде каржы министри Ольга Лаврова билдирди. Анын сөзүнө караганда, учурда бюджетте киреше базасы туруксуз. Импорт ылдыйлаган үчүн январь-февралда бажы төлөмдөрүнөн 400 миллион сом түшкөн эмес. Ал эми салык кызматы пландагынын 90% гана чогулткан. 30 миллион долларлык карыз үчүн Камбараты 2 ГЭС күрөөгө коюлду. Бул туурасында электрдик станциялар ишканасынын жетекчилер кеңешинин өткөн жыл боюнча отчетунда билдирилет. Ири келишимди түзөө чечими өткөн жалуулануу малынан маселесиз чыгуу жана каражат жетишсиз болсо, отун сатып алуу максатында акционердик коомдун жетекчилер кеңешинин 4 апрелде болгон жыйынында кабыл алынган. Сынак жарыялангыча социалдык өнүктүрүү маселелери боюнча вице-мэрдин милдетин аткаруучу болуп Айгүл Рыскулова дайындалды. Бул туурасында бүгүн Бишкек шаардык мэриясынын пресс кызматы билдирет. Эске салсам, өткөн жума күнү Айгүл Усубакунова өз эрки менен вице-мэр кызматынан кеткени маалымдалган. Билим берүү тармагында 7 негизги коррупциялык зона, 94 коррупциялык схема табылган. Жарандык коомдон, министрликтен, укук коргоо орган өкүлдөрүнө турган эксперттик топ 3 ай иштеп, паракорчулуктун жолдорун ачыкташты. Алдыда темир жайган илдетти дарылоо вазипасы турат. Бала бакча, мектептердеги коррупция туурасында Айдай Аманкулованын материалы. Борбор калаада капчыгы жукалар үчүн бала бакчалардын эшиги жабык. Балдарды бакчага берүү жогорку окуу жайларга тапшырчуудай эле чоң машакатка айланган. Тарбия мекемесинин кадыр баркына жараша каражат камдай барбасаң ичкери киргизишпейт. Коррупциялык схема билим берүү министрлигине деле маалым. Бала бакчанын өзүнүн шарттарына байланыштуу ар кандай ушул канча 500 сомдон баштап 1,5 миң долларга чейин берген взяткалар ушул жерде жатат деп көрсөтүлүп атат. Аталган сумма башталышы гана. Жыл бою мекеменин муктаждыгы түгөнбөйт. Ремонттон тартып эмеректи сатып алууга чейинки каражатты ата-энелер көтөргөн учурлар жетиштүү. Чогулган акчалар максаттуу колдонулуп жатабы? Текшерүү кыйын. Бала бакчалар мамлекеттин ичиндеги өзүнчө эле мамлекетке айланган. Детские сады вообще не. Мектептер жок дегенде кайсы бир деңгээлде көзөмөлдөнөт. Ал эми бала бакчаларды текшерүүгө такыр мүмкүн эмес. Биздин ишибизге кийлигишпегиле дейт. Себеп бала бакчалар аз. Акча алчубуз, ала дагы беребиз. Текшерүүлөр силердин ишиңер болбосун деп айтышат. Ачык эле пара алышканын жашырышпайт деле. Орто окуу жайларда деле абал ушундай. Элиталык мектептерге балдарды киргизүү 1000 доллардан жогору. Бааны ар бир мекеме өз эле бычып алган. Негиздемеси жок эле. Катардагы мектептерде эле кем калбайт. Мугалимдерден ата-энелерге ай сайын тилгаттар келип турат. Фондко, майрамдарга, чарба буюмдарына, ремонтко, маданий иш-чараларга катышууга каражат керек деген. В зависимости от статуса. Камкорчулук төлөмдөр ыктыярдуу. Аны каалоочулар гана төгүп, шарты жоктор төкпөй койсо деле болот.
Өлкө боюнча ата-энелердин 10-15% чындап эле мектептин фондуна акча төлөшпөйт. Мындай учурда жаза жок. Бирок акча бербеген балдарды чүнчүтүп, басынтып жиберишет. Орто окуу жайларда аудиттик текшерүүлөр жүрүп, жыл ичинде 130дан ашуун финансылык мыйзам бузуулар катталган. Коррупциянын деңгээли өзгөчө Бишкекте жогору. Шаардын мектептерине министрликтин алы келбейт. Көпчүлүк маселени калаанын билим берүү башкармалыгы чечип келген. Жана соңку күндөрү мекеме дарегине сын пикирлер көп айтылып келген эле. Өткөн жума соңунда жетекчиси Гүлнара Тагаева кызматынан кетти. Ошол жактагы иштер аксап атканына байланыштуу дагы кетти деп айтсак болот. Анткени бул жакта иштер жакшы оңголгон жок. Биз да моюнубузга алып атабыз. Биздин иштерибиз буга чейин канчалык эффективдүү болгон, биздин өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрүбүз чектелүү болгон үчүнчү Кулматов менен Кубанычбек Кеңешович менен биз мындай сүйлөшкөнбүз. Азыркы келип жаткан же болбосо мыйзамдын негизинде келген департаменттин жетекчиси менен министрлик тыкыз байланышта болот деп чечимге келдик. Билим берүү министрлиги май айынан тартып коррупциялык схемаларды демонтаждоону баштайт. Ал үчүн атайын ыкмаларды иштеп чыгышууда. Бала бакчаларга лицензия берүү системасын айкындаштыруу, маалымдуулукту камсыздоо сыяктуу. Бирок ата-энелер өздөрү жоопкерчиликтүү болбосо паракорчулукту жоюу мүмкүн эместиги белгилүү. Айдая Манкулова, Андрей Завирухин, 5-канал. Кайра жандантуу мамлекеттик тилди кеңири жайылтуу аракетин адистер дал ушинтип сыпатташууда. Эске салсак, президент Алмазбек Атамбаевдин мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча чаралар тууралуу жарлыгынын негизинде эксперттик жумушчу топ түзүлүп, алар жарым жылдан ашуун убакыт аралыгында мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү боюнча улуттук программаны иштеп чыгышты. Айрым адистер мында программалардын убагында бир дары кабылданып, бирок олуттуу жыйынтык чыкпаганын белгилешет. Программанын урунтуучулары туурасында тийиштүү жумушчу топтун мүчөлөрү менен Аскат Алагөзов баарлашты. Жумушчу топ жарым жылдан бери программаны түзүү, аны улам аркыл деңгээлдеги талкууларга коюу аркылуу жакшыртуу менен алек. Курамына мамлекеттик тил комиссиясынын төрагасы, филолог, эксперттер кирген жумушчу топ аткарылып жаткан иштер туурасында мамлекет башчысына да маалымдап турганы маалым. Эми мамлекеттик тил боюнча комиссия төрагасы айтымында программа бышып жетилди. Ишке ашыра турган көрсөткүчтөрдү кошо жаздык. Кайсы окуу китеби, кайсы жылы ким тарабынан канча нускада чыга турганы так көрсөтүлгөн. Ошентип жада калса баягы биз баягы өтө аялуу кыргыздын катмарлары бар, сокуларга, дүлөйлөргө дагы окуу куралдарды даярдап берүү маселесин коюп жатабыз. Программа 3 бөлүктөн турат. Ишке ашыруу мөөнөттөрүнө жараша. Биринчиси 2014-16 жылдарга эсептелип, мында базалык даярдык иштери жүрөт. Экинчи этабы 2017-18 жылдарга туура келип, мында массалык сертификациялоо орун алат. Буга чейинкилерден айырмаланып, мамлекеттик тилди окутууга эмес, колдонууга басым жасалат. Мамлекеттик, муниципалдык кызматкерлер ошол тилди билүү жөндөм билгенине жараша колдоруна сертификат алыш керек. Ал сертификаттардагы ошо иштеринде негизги ишке алуудагы негизги принциптерден болуп калат деп турабыз. Биринчи деңгээли жөнөкөй билүү, экинчи деңгээли орто деңгээлде билүү, ортоңку кызматкерлер үчүн эң жогорку деңгээли бул саясий бийик кызматтарды ээлей турган адамдарды талап кыла турган тил деңгээлин аныктай турган система. Ал эми документ ишке киргенден тартып 5-6 жылы аткарып үлгүргөн иштерди оңдоп түзөтүү, алымча кошумчалар жүргүзүлөт. 2020 жылы кыргыз тили мамлекеттик катары бардык мамлекеттик мекеме ишканаларда, коомдук жайларда кеңири колдонулган өз ара байланыш каражатына айланышы абзел. Кыргызстанда жашаган элдердин өз ара байланыш тилине айланат. Кыргыз тили байыйт. Кыргыз тилиндеги тармактык терминдер тартипке салынат. Мунун баары тең кыргыз тилинин ошо башка мамлекеттердеги тилдерде эле негизги мындай тил катарына айланышына шарт түзөт. Улуттук программанын алкагында мамлекеттик тилге болгон муктаждыкты жаратуу каралган. Жогорку орто окуу жайга тапшыргандар үчүн атайын сынактар уюшулат. Мындан сырткары ушундай эле сынактар окуу жайды бүтүп жатканда да жүрөт. Жалгыз эле кыргыз тили боюнча эмес. Жогорку окуу жайды бүтүп жатканда сөзсүз мамлекеттик сынактан өтөт. Ал мамлекеттик тилден кыргыз тарыхынан,
кыргыз географиясынан сынактан өтөт. Бул деген нерсе биз жогорку билим ала турган балдарга муктаждыкты жараттык. Сөзсүз мамлекеттик тилде окуш керек. Болбосо жогорку окуу жайда, орто окуу жайларда окуй албай каласыңар дегендей. Аны менен бирге барган сайын окуу жайларда башка предметтерди мамлекеттик тилде өткөрүү кошо колго алынат. Ошол эле учурда кыргыз тилинен сабак берген мугалимдердин тартыштыгы көйгөйү бар. Биздер мугалимдер жетишпейт. Ошондуктан бул программанын негизинде ошол мамлекеттик тилде окуткан мугалимдерге кошумча жардам берүү маселеси, айлыгына айлык кошуп берүү маселеси дагы каралып жатат. Негизинен көпчүлүк жерде экономикалык стимул биринчи планда азыр бардык жерде эле. Ошондуктан бул ошо экономикалык материалдык стимулда аны күчөтүш керек. Каражат жагына кайрылсак, 6 жылга эсептелген программа үчүн дээрлик 1,5 миллиард сом сарпталары болжонот. Окуу куралдарынан, усулдук материалдардан баштап, ошо керек болсо атайын мультипликациялык теле материалдарды даярдоо боюнча жана ошондой эле жанагындай кыргыз тести түзүү боюнча, атайын ошол окуу курстарын уюштуруу боюнча, жана алардын билим деңгээлин, тилди билүү деңгээлин баалоо боюнча бардык иш-чаралар ошол сумманын ичинде камтылган десек болот. Бул жолу да мурункудай эле мамлекеттик тил маселесине көңүл буруу убактылуу жанданып жаткан жокпу деген чоочулоолор да жок эмес. Анткени адистердин айтымында буга чейин мамлекеттик тилди кеңири жайылтууга багытталган бир катар программалар кабыл алынып, көрүнүктүү натыйжа берген эмес. Биринчиден каражат да жетишилген жок. Анан элдин активдүүлүгү да бул маселеге мындай кош көңүл каралып калды да көп жерлерде. Баягы бир аз башында бир активдүү жигердүү чыгышат да, анан эле бара-бара баягы кезектеги орусча текущий деп коюшат го. Кезекте иш катары каралып калды да. Ошон үчүн ал жайлап анан бара-бара билинбей өчүп калып атат да. Эң негизгиси иш комплекстүү жүрүп, анан эл өзү түшүнүшү керектиги белгиленет. Жумушчу топтун мүчөлөрү улуттук программаны ишке ашырууда олуттуу тоскоолдуктарды көрүшпөй эле, адамдык фактордон башкасын. Эртең эле эне тилибиздин кийинки тагдырына бурулуш берет делген документ өлкөнү туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин кароосуна коюлат. Аскат Алыгөзов, Азамат Имангожоев, 5-канал. Ушул кезге чейин эч кандай жыйынтык бербеген кыргыз тилин үйрөнүүгө багытталган окутуу ыкмалары. Усулдук колдонмо жок, ошондуктан үйрөнө албай жатабыз деген шылтоолор айтылып бүткүчө, жеке тил үйрөтүү борбору буга жетишишти. Өздөрүнүн аудиториясына ылайыкташтырылган методикасын иштеп чыгып, кыргыз тилин үйрөнгүсү келгендерди окута башташты. Эскирген усулдарды кантип жаңыртууну Билим берүү министрлиги эмдигиче ойлонуп бүтө элек. Ашыкча кыйналуусуз тил үйрөнүүнүн жөнөкөй жолдору туурасында Айгерим Жаныкул кызы. 17 жылдан бери кыргыз тилин күнүнө студенттерди 4 сааттан окутуп келген Манас университети. Аталган окуу жайда эмгектенген мугалимдер тарабынан иштелип чыккан китептердин негизинде сабак берилет. Жыйынтык 1 жылдын ичинде байкаларын айтышат. Жада калса бир да сөз билбеген чет элдик студенттер жыл соңунда кадимкидей өз ара пикир алганга жетишет. 4 түрү бар да тилди үйрөнгөнгө. Бул угуп түшүнүү, окуп түшүнүү, сүйлөшүү, анан жазуу. Ушул 4 жөндөмгө балдарды толук бойдон үйрөтүш керек да. Ошол 4 жөндөмгө жараша китептердин баары иштелип чыккан болчу. Алар дагы 1 жылдын ичинде окутканда балдар деген мындай кадам менен үйрөнүш керек да. Ошон үчүн башталгыч деңгээли болот, орто деңгээли болот, анан жогорку деңгээл да. Ушул деңгээлдерге жараша китептер да чыгарылган да. Буга чейинки эне тилди элге сабаттуу үйрөтүүнүн сунушталып келген түрдүү ыкмаларына алымсынбагандар өз алдынча китептерди чыгарышып, тилди окутуп башташты. Атайын окуу борборлорунда колдонмо усулдарынын башкалардан айырмасы жеткиликтүү түшүндүрүлгөндүгү жөнөкөйлөштүрүлүп окутулганында дешет. Бул жакка келгендер алгач деңгээлине жараша бөлүнүп окушат. Себеби арасында анча-мынча билгендер бар. Кичинесинен баштап чоңуна чейинки келип тилди үйрөнүшөт. Арасында чиновниктер, соттук процесстерди алып барчумун деген судьялар, студенттер бар. Эң башкысы биз тил үйрөтүп, адамды оор тапшырмаларды үйрөтүп кыйнабаганга аракет кылабыз. Жөнөкөй формуласы бул китепте жазылган. Анткени менен орто мектептен баштап жогорку окуу жайлар учурда совет маалында үйрөнүү боюнча түзүлгөн ыкма менен билим алып келишет. Бирок жыйынтык баягы эле, натыйжа жок деген. Заман өзгөрүлгөн сайын билим алуунун жол жобосу да ар түрдүүчө. Мамлекеттик тилди үйрөтүүнүн түрдүү усулдук китептери жазып чыккан мугалимдердин эмгеги эмнегедир ийгиликтүү болбой жаткандай. Мунун баары программалардын оор жазылышы
тил үйрөнүп жаткан адамга жөнөкөй болбой жатканы себеп экени айтылат. Мектептерде тилге үйрөнүүгө болгон мындай туруктуу бекем талап жок да. Мисалы, балдар баары бир сабактан чыккандан кийин орус тилинде сүйлөшөт. Кыргыз мектебинде дагы, орус мектебинде дагы. Мына ошон үчүн сабак бир тил үйрөтүүчү каражат бир жол эмес, жөн эле предметти окуп үйрөнүүгө арналгандай болуп калып атат да. Ошон үчүн биз жакындан Башкалардын тажрыйбаларын карап көрүп, Билим берүү министрлиги ООЗ-ге коммуникативдик сүйлөшүү жолу менен үйрөтүүнү ойлонуштурушкан. 1 жыл мурун, балким бул ыкма жайга чейин ишке ашып калышы ыктымал. Таанышуудан баштап, грамматикалык материалдарды кайсы максатта, кандай максатта, кайсы чөйрөдө, кандай деңгээлде, кандай талаптын негизинде майдын аягында биз стандартты бекитишибиз керек, бүтүшүбүз керек. Андан кийин күздөн баштап biz мектептин программасын жазууга киришибиз керек. Мектептин программасына, мисалы, башталгыч мектептин программасы жазылып калса, бир жарым жылда балким жазарбыз. Анан ал боюнча министрлик китеп жазыш керек. Ошо китептин негизинде анан деңгээлдик принципте окутууну колдонушубуз керек. Канткен күндө дагы адамдын ички талабы, сүйлөшүү кырдаалы, же болбосо кыргыз тилинде пикир алуунун зарылчылыгы болбосо, кандай гана усулдук ыкма болбосун, жыйынтык бербейт дешет адистер. Айгерим Жаныкул кызы, Азат Ынтымаков, 5-канал. Улуу ата мекендик согуштун ардагерлерине социалдык жактан жардам көрсөтүү маселелерин бүгүн президент Алмазбек Атамбаев согуштун жана эмгектин, куралдуу күчтөрдүн жана укук коргоо органдарынын ардагерлеринин уюмунун төрагасы Тарас Токунбаев менен ортого салды. Тарас Токунбаев мамлекет башчысына согуштун жана эмгектин ардагерлеринин уюмунун ишмердиги жана үстүбүздөгү жылдагы пландары туурасында айтып берди. Атамбаев үстүбүздөгү жылдагы 9 май жеңиш күнүн 2015 жыл белгиленчү улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 70 жылдыгын майрамдоого даярдык көрүү маселелерин талкуулады. Мамлекет башчысы Кыргызстанда улуу ата мекендик согуштагы жеңиш ар дайым жалпы элдик майрам катары белгиленерин айтты. Кыргызстанда катаал аба ырайы дагы 2-3 күнгө созулуп, дыйканчылык аймактарда -1, -6 градус үшүк жүрүшү күтүлүп жатат. Жамгыр жаап, тоо этектеринде жана тоолуу райондорго кар түшөт. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен кабарлашкандай, мындай аба ырайы айыл чарба иштерин үзгүлтүккө учуратып, унаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин кыйындатат. Үшүктүн жүрүшү мөмөлүү бактар үчүн коркунучтуу. Жаан-чачынга байланыштуу тоолуу аймактарда жана тоолуу жолдордо кар көчкү коркунучу бар. Жолдор тайгак болуп муздоңот, унаалар ортосунда 500 метр аралык сакталышы зарыл. Апрелдин 15-inde дагы 16-сында Кыргызстанда жаан-чачын күтүлбөйт. Кээ бир райондордо туман түшүшү мүмкүн. Абанын температурасы түндүк орундордо үшүк жүрүп, 1-6 градуска чейин үшүк жүрөт. Абанын күндүзгү температурасы акырындык менен жогорулойт. Түндүк орундордо абанын температурасы апрелдин 15-inde 7-12 градус жылуу болуп, апрелдин 17-синде 10-15 градус жылуу болот. Бүгүнкү күн мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыкталды. Алдыда эртеңки күнгө алынган аба ырайы тууралуу маалымат күтөт. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта болуңуздар. Хондроксид ооруну басып гана койбостон, муундарды артроздон жана остеохондростон дарылайт. Кайнаган шаарда, жумуш кычап турганда, муундар ооруп, жаныңды койбой оорутса, достордон калып, өзүңдү өзүң кыйнала. Хондроксид ооруну басып гана койбостон, муундарды артроздон жана остеохондростон дарылайт. Аркаң ооруп чыдатпай, колу бутуң сыздатат. Дарыканадан Хондроксид муундарды келип дарылайт.